Siz қаласаңыз қолдайсыз, қаласаңыз қолдайсыз да. Жоқ, сіз аны мен итак эле билем да, сиз айтпасаңыз. Конституциялык укугуңуз да. Ооба, аны билем да. Сиз мага колдосоңуз колдоп коесуз, колдобосоңуз колдоп эле коюңуз деп атпайсыз. Мен итак аны билем да. Туура. Туурабы? А сиз эмнеге анда мага айтып атасыз? Сиз кайрага эле он задал вопрос, ему ответили, на этом остановили. Он может проголосовать, поддержать, либо отказать со своим особым мнением. Ошончо көп убакыт албастан тезирээк мына мыйзамды кабыл алсак, көптөгөн жаштарыбызды наркоман болушунан сактап калат элек. Урматтуу туугандар, бул жерде менин эшигим алдыма көп Медер мырза, жаш балдар боюнча сөз болгон жок буякта. Мен азыр суроомду сиз кайра бурмалап атасыз да. Мен дееспособность гражданина ошо боюнча сөз болот. Жаш балдар боюнча маселе көтөрүлгөн жок да буякта. Мен части от гражданско-процессуального кодекса сурадым. Мен жаш балдар боюнча мен жалпылап айттым да. Жалпылап айтпай, тактап койдум. Жалпылагандан кийин сиз жалпыладыңыз, мен сизге тактап койдум. Рахмат, сизге жооп бердим. Балдар боюнча каласаңыз колдоңуз, каласаңыз колдоп эле коюңуз. Жаш балдар боюнча сөз болгон жок. Биз ага баарыбыз колдойбуз бул. А мен именно дееспособность боюнча суроо бератам. Дееспособность канча жашта пайда болот? Эми улук мырза. Жок, сиз жаш балдарды айтып атпайсызбы? Мен сочи такта иретинде айтып атам. Сиз айтып атасыз, азыр деген ушу суроолор пайда болуп, жаш балдар болуп атат дейсиз. Мен ошо үчүн тактап коюп атам. Мен эмне үчүн жаш балдар дедим? Аталган мыйзам долбоорун башынан баштаганда 7-чи чакырылышта как раз таки нам обратились пострадавшие родители. И исходя из этого, жаштар арасында баңгиликке каршы деп в купе поездом идут все другие, которые охватывают и взрослых, и стариков, и детей. Но в целом жаш муунду сактап калууга багытталган мыйзамдар. Эми сиздин сурооңузга 5 жолу суроо бердиңиз, 5 жолу жооп бердик. Жок, 5 жолу мен так суроо алган жокмун да. Сиз жаш балдар боюнча суроого мен ойлойт элем жетишерлик деңгээлде жооп бердик го деп. Эгерде сунуштарыңыз болсо, Медер мырза, мен сизмен жаш балдар боюнча мен сиз менен спорить эткен жок. Ал негизи эле чоң көйгөй. Сиз өзүңүз кичине мындай, мен жана 290 берене 291 гражданско процессуальный кодекс боюнча эле айттым. Бул чоң маселе дедим. Туурабы? Башка суроо берген жокмун. Ал маселе боюнча эми зам МВД сизге 3 жолу жеткиликтүү жооп берди го дейм. Залдын бардыгы эле башына эки отурат, түшүнүштүү окшойт. Зам МВД мен именно ошо термин мен сурап атпайм. Эмне үчүн бул недостаточно депчи. Ошондой фактылар бар беле. Дедим, сиз мага жооп бердиңиз. Туурабы? Ал зам МВД сураган жокмун да мен аны. Мен сизден сурабадым. Сиз мага айттыңыз, сезим центрдан шундай фактылар бар экен деп, анан кайра башка жака буруп кеттиңиз да. Туура, көп кайрылды, сиз суроо бердиңиз. Биздин пикирибизде биз Кыргыз Республикасы мыйзамдарына шайкеш келген ылайыктуу жоопторду бердик. Ошондой случайлар болду деп ошо үчүн тактап аттым. Каршы добуш берсеңиз болот, же мыйзам биринчи окуудан кабыл алгандан кийин 10 күн аралыкта кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер ар дайым ачык. Сиз менен маңдай теске отуруп бир пикирге келгенге кызыктарбыз. Медер мырза, мен сунуш берет элем сизге. В части пересмотра вот это, вы сами подумайте, вы все воспринимаете в свой адрес. Я вам просто советую, посмотрите в части изменения в ГПК. Улук мырза. Да, ошону эле карап коюңуз. Сиз суроо берген адамды мындай туура кабыл алсаңыздар деген эле ойду айтып атам. Туура карап көрүңүз. А сиз жанагынтип, сиз колдосоңор колдобосоңуз колдобола деген ал негизи туура эмес жооп. Медер мырза. Эми бул мен сизге депутат катары биз сунуш берип аткандан кийин туура эле сиз кааласаңыз колдойсуз, каалабасаңыз колдобойсуз да. Жок, сиз аны мен итак эле билем да, сиз айтпасаңыз. Конституциялык укугуңуз да. Ооба, аны билем да. Сиз мага айта албайсыз. Ошон сиз аны туура эмес дегениңиз өзү туура эмес. Медер мырза, сиз мага айтып атпайсыз, колдосоңуз колдоп коюңуз, колдобосоңуз колдоп эле коюңуз деп атпайсыз. Мен итак аны билем да. Туура. Туурабы? А сиз эмнеге анда мага айтып атасыз? Сиз кайрага эле бир суроону кайталап атпайсызбы? Мен сизге ошону МВД да сизге жооп берип атат. Биз да жооп берип атабыз. Медер мырза, ошо намыстан бийик болуп туруп, маселенин өзөгүнө туура деген нерсени туура дешти дагы үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм, урматтуу кесиптештер. Медер мырза, ошо үчүн биз көп нерсени деле сизге окшоп билебиз, өзүбүздүн укуктарды деле билебиз. Мен сизге сунуш айттым, ошо жагын эле карап коюңуз мыйзамда.
Чтоб необоснованный эмелер болуп калбасын, сотко даттануулар. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошону карап коем деп эле айтыңыз, экинчи окууда биз сунушубузду берейли. Мына сунушубузду бердим. Карап көрүңүз. Ана сиз акыл үйрөтпөй, сиз берсеңиз, бербейсиң. Карап көрөбүз да, сиз мыйзамдын демилгечисиз да. Сиз аны карап көрүш керексиз. Биз сунуш бергенде. Экинчи окууда аны талкуулайбыз. Туурабы? Берем 4-чү жолу кайталап Хорошо, давайте Медер мырза. карап көрөбүз. Болду. Түрүндө Кийинки сөз берилет.